Belgilerden kayсылары solga burulganга ruhsat berет. Hazır bul jerde bizge 3 belgini görgözüp atat. Karasаңыздар, A belgisi kандай belgi eken? Artqa burulganга тыюу салынат деген belgi турат, тыюу салуучу. Бирок artqa burulganга тыюу салган solga burulganга тыюу салбайт. Демек бул жолдо, бул белгиде solga burulsa болобу? Болот. Ал эми Б'ны карайбыз. Б кандай белги? Бул маалыматтык белги экен. Демек алдыда сол тарапка кирсеңиздер, сол жак тупик деп атат да. Демек сол жакта жол тупик болот экен дагы, андан ары чыгып кете албайт экенсиңер. Мына ушул белги турган жерде, ушундай жолдо солго жүрсө болобу? Болот, рухсат берилет. Ал эми В'ны карайбыз. В кандай белги? Маршруттук унаалар жүрө турган тилкеси бар, жол бар экенин билдирген белги. Мына ушундай белги эгер бурулушта чыкса, сиздер ошол жерден солго жүрсөңүздөр болобу? Болот. Бирок маршруттар жүрө турган тилкеге чыкпайсыздар. Анын үстү жагындагы өзүңөр жүрө турган оң тарап тилке менен солго жүрсөңүздөр болот. Ошондуктан азыркы учурда 3 ушу белги тең солго жүргөнгө рухсат берет экен. Ошондо туура жооп кандай болуп калат? Бардыгы деген жооп туура болот. Турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөр, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсунда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.